Баткен районунун Зардалы айылына ушул жылы кайрадан айыл статусу берилди. 1967 жылы бул аймактын жашоочулары Карабак айылына көчүрүлүп, учурда 30 кожолук жашайт. Жергиликтүү тургундар айыл статусу берилгенине байланыштуу ата-бабалары жашаган жерди кайрадан өнүктүрүп, Зардалынын жашоо шартын жакшыртууну көздөшүүдө. Ал үчүн биринчи кезекте айылга каттоочу жолду оңдоо негизги маселе. Зардалыга 2 жол бар да, бир жолу 130 километр айланып барат, ошол 30 километр ашыкча да, анан даңги деп коебуз, ошол жерде жакын да, анан ал жерден дагы 2009 жылы жол салынып, 12 километрден 4 километри туташтырылбай калган да. Учурда Зардалы айылынын тургундары кыш мезгилинде Карабак айылына көчүп түшүшсө, жайында мал жандыктарын багуу үчүн гана барышат. Ошол себептүү Зардалы айылына жөө баруучу 12 чакырым жолдун 4 чакырымына гана унаа каттамын ачып беришсе, кышында да каттоого мүмкүн болот эле дешет. Кышында машина токтойт, кар жок бул жерде. Кышы менен кыштаса болот. Окуучулар улап келебиз. Азыр жолдун жогудан гана кышта каттай албай окуучулар паста жазда келебиз. Эгерде ошого кичине жардам 4 километр жолду оңдоп берсе, мына чегарачыларга биздин жардамыбыз. Чегарачы эл менен. Мында биз эле эмес, чегарачылар жетет. Кышта соло да биздей кыйланып каттат да. Көпчүлүк учурда айыл тургундары район борборуна баруу үчүн мына ушул жол менен 12 чакырым жөө катташат. Бул каттамда дарыядан өткөндүктөн негизги көпүрөнү суу алып кеткен учурларда жолсуз калышат. Жергиликтүү тургундар ашар жолу менен көпүрөнү ремонттоп турушат. Бирок суу ташкынына эски көпүрө көпчүлүк учурда туруштук бербей калат. Баягы Баткен менен байланыштырган жападан жалгыз жолубуз ушулдан, жалгыз көпүрөбүз. Бул көпүрөбүздү кече май айларында ремонт кылганбыз. Ошо ремонт кылганыбызга карабай азыр суу көбөйүп, мына азыр аварийный состоянияда турат. Көпүрөбүздү алып кетиши мүмкүн да. Биздин суранычыбыз чоңдон. Ушул көпүрөбүздү чоңойтуп, кичине ремонтка жардам беришсе. Жогордагы маселелер боюнча район бийлигине кайрылганыбызда өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте жакынкы күндөрдө көпүрө куруларын убадалашты. Ал эми 2009 жылга чейин курулуп келген жол каттамы белгисиз себептерден токтоп калгандыгы боюнча акимдин орун басары төмөнкүлөрдү билдирди. Буюрса, көпүрөгө керектүү материалдарды биз ушул сентябрь айынын аягына чейин алып беребиз. Ал эми элден суранган бул жерде бир мезгилде эки тараптан мына автомашина өтүүчү жол куруу боюнча мындай проект башталганда, бирок ал жерде 1 километрден ашык аска зоо таштар жатат. Бул жерде бизди жергиликтүү бийлик аны толук менен аткарууга мүмкүнчүлүгү жетпейт. Мына президентибиз Алмазбек Атамбаевдин ушул буйругунун негизинде айыл статусу берилди. Буюрса, бул маселе өкмөттүк деңгээлде кийинки жылдарда мына өкмөттүк деңгээлде атайын долбоорлор жасалып, мына ишке ашат деген үмүтүбүз бар да. Зардалы айылында Баткен окуясынан кийин Коргон чегара бөлүкчөсү уюшулган. Айыл статусуна ээ болгон соң эл аралык уюмдардын колдоосу менен социалдык мекемелер курулса да, бүгүнкү күнгө чейин электр энергиясы тартылган эмес. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.